Саламатсыңарбы балдар? Мен Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кыдыкова Айнура Табалдиевна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 11-класстын кыргыз тили сабагы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чакчылдардын этиштик белгилери. Сабактын максаты менен таанышып алалы. Чакчылдардын этиштик белгилери жөнүндө маалымат ала аласыңар. Чакчылдардын мүнөздүү белгилерин үйрөнөсүңөр. Бири-бириңердин оюн сыйлоого тарбияланасыңар. Чакчылдардын этиштик белгилерин өтөөрдөн мурда балдар, чакчылдарды эсибизге салабыз. Чакчылдар этиш сөздөргө ып, а, и, ганы, майынча формалары жалгануу менен жасалып, кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдирет. Мисалы, бар деген этиш сөзгө ып формасын уласак, барып деген чакчыл сөз жасалат. Ошол барып деген чакчыл сөзгө келдик деген этишти уласак, барып келдик. Бул жерде кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдирип атат. Бар деген этиш сөзгө а формасын уласак, бара деген чакчыл жасалып атат. Ал эми жатам деген этиш сөзгө бара деген сөздү жалгап айтсак, бара жатам. Бул кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдирип атат. Ээрчи деген этиш сөзгө ый формасын уласак, ээрчий чакчылы жасалып атат. Буга басты деген этиш сөздү жалгасак, ээрчий басты. Бул жерде кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдирип жатат. Оку деген этиш сөзгө майынча деген форманы уласак, окумайынча деген чакчыл жасалып жатат. Окумайынча билбейт. Бул жерде кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдирип атат. Балдар, чакчылдарды эсибизге түшүрүп алдык. Эми жаңы темага өтсөк. Чакчылдардын этиштик белгилери. Сүйлөмдө этиштин формалары баяндоочтук милдет аткарса, ал эми чакчылдар бышыктоочтук милдет аткарат. Багыныңкы сүйлөмдөрдө баяндоочтук милдетти аткарат. Бышыктоочко токтоло кетсем, бышыктооч кыймыл аракеттин ар кандай абалын билдирет, ар кандай белгилерин билдирет. Бышыктоочтун суроолору кантип, кайда, кандай, качан, канча деген суроолорго жооп берет. Кыймыл аракеттин ар кандай белгилери болгондо, кыймыл аракеттин максатын, ордун, мезгилин, себебин, сын сыпатын, сан өлчөмүн билдирет. Мисалы, балдар мага күлүп карап турушуптур. Бул сүйлөмдө чакчыл сөз күлүп. Кантип, күлүп. Бул чакчыл сөз кыймыл аракет менен байланышып, бышыктоочтук милдетти аткарып атат. Күлүп деген сөзгө күл деген этишке үп мүчөсү уланып, чакчыл жасалып атат дагы, ал эми сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарып атат. Карап турушуптур, эмне кылышыптыр? Карап турушуптур, бул баяндооч. Күлүп карап турушуптур. Бул жерде күлүп деген сөз бышыктоочтук милдет аткарып жатат. Кийинки мисалга өтсөк. Көрө-көрө көсөм болот. Сүйлөй-сүйлөй чечен болот. Бул кыргыз элинин макалы. Көрө-көрө деген сөз сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарып атат. Кантип? Көрө-көрө деген сөз өзүнчө турганда чакчыл сөз. Ал эми сүйлөмгө келгенде баяндоочтун ар кандай абалын көрсөтүп атат. Көсөм болот. Эмне кылат? Көсөм болот. Бул баяндооч. Кантип көсөм болот? Көрө-көрө.
Süйлөй чечен болот. Чечен болот. Эмне кылат? Чечен болот. Бул баяндооч. Баяндоочтун ар кандай кырдаалын билдирген бул süйлөй. Кантип чечен болот? Süйлөй. Бул бышыктооштук милдетти аткарып атат. Кийинки мисалга өтсөк, сенин сүйкүм элесиң бажырайып, чапкан атка жеткирбей бара жатты. Бул ырдан алынган сүйлөм. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу бара жатты. Эмне кылды? Бара жатты. Кантип бара жатты? Жеткирбей бара жатты. Бул жеткирбей деген сөз чакчыл сөз, ал эми сүйлөмдө болсо бышыктоошту милдетти аткарып кантип деген суроого жооп берип жатат. Бул сүйлөмдө дагы бир чакчыл сөз бар. Бажырайып. Бажырай деген сөзгө ып мүчөсү уланып, бажырайып деген чакчыл жасалып атат. Ал эми сүйлөмдө болсо бажырайып деген сөз кантип деген суроого жооп берип, бышыктооштук милдетти аткарып жатат. Кана эмесе балдар, азыр биз сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттү карагыла. Биринчи сүрөттү карайбыз. Биринчи сүрөттө кыргыз элинин улуттук ат оюндарынын бири кыз куумай деген оюндун сүрөтү. Бул жерден балдар силер жеткирбей деген сөздү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр сүрөттү карап. Жеткирбей деген сөз бул чакчыл сөз. Мисалы мындай деп түзсөк болот. Кыз жигитке жеткирбей чаап бара жатат. Жеткирбей деген сөз өзүнчө турганда чакчыл сөз, ал эми сүйлөмдө кантип бара жатат? Бышыктооштук милдетти аткарып жатат. Экинчи сүрөттү карайбыз. Экинчи сүрөттө балдар силер окумайынча деген чакчыл сөздү катыштырып, сүрөт менен байланыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы мындай сүйлөм түзсөк болот. Кээ бир адамдар китепти окумайынча түшүнүшпөйт. Же болбосо кээ бир адамдар китепти окумайынча айтып бере албайт. Бул жерде окумайынча деген сөз чакчыл сөз. Ал эми сүйлөмдө болсо окумайынча кантип түшүнүшпөйт дегенде бул жерде бышыктооштук милдетти аткарып атат. Кийинки үчүнчү сүрөттү карайбыз. Үчүнчү сүрөттө күлө же болбосо күлүп деген чакчыл сөз менен сүрөттү байланыштырып сүйлөм түзөбүз. Мисалы мындай деген сүйлөм түзсөк болот. Кыз менен жигит бири-бирин күлүп карап турушат. Же болбосо кыз жигитти күлө карады десек болот. Күлүп жана күлө деген сөздөр бул чакчыл сөздөр. Ал эми сүйлөмгө келгенде кыз кантип карап турат? Күлө карап турат. Бул жерде бышыктооштук милдетти аткарып атат. Төртүнчү сүрөттү карайбыз. Төртүнчү сүрөттө ит менен иттин ээси. Бул жерде ээрчип же болсо ээрчи деген чакчыл сөз менен сүрөттү байланыштырып сүйлөм түзөбүз. Мисалы мындай деген сүйлөм түзсөк болот. Ит өзүнүн ээсин ээрчип бара жатат. Же болбосо ит адамдарды ээрчип чуркады. Ээрчи чуркады. Ээрчип жана ээрчи деген сөз чакчыл сөз. Ал эми сүйлөмгө келгенде кантип бара жатты? Ээрчи бара жатты. Же болбосо ээрчи жүгүрдү десек, бул жерде бышыктооштук милдет аткарып жатат. Эми балдар, эсибизге тутуп алсак, чакчылдарга мүнөздүү белгилер. Биринчи, чакчылдардын тактоочко жакындыгы. Экинчи, чакчылдар кыймыл-аракеттин аткарылыш максатын, себебин, мезгилин, абалын билдирет. Үчүнчү, чакчылдар сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарат.
жана өзүнөн кийинки этиш менен ыкташып байланышат. Кана балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктоо үчүн таблицага көңүл бурабыз. Таблицада биринчи чакчылдар, кийинкиси чакчылдар кыймыл-аракетке кошумча маани берет. Андан кийинкиси чакчылдар сүйлөмдө бышыктооштук милдет аткарат. Мисалдарын карайбыз. Шашып, шашып келе жатты. Алина үйүнө шашып келе жатты. Ушул жерде балдар шашып деген сөз чакчыл, этишке уланганда шашып келе жатты кыймыл-аракеттин кошумча маанисин билдирип жатат. Алина үйүнө шашып келе жатты. Бул жерде болсо шашып деген чакчыл сөз сүйлөмдө бышыктооштук милдет аткарып жатат. Кийинки мисалды карайбыз. Күлө, күлө карады. Жамиля Даниярды күлө карады. Ээрчи, ээрчи жүгүрдү. Ит анын артынан ээрчи жүгүрдү. Окуганы, окуганы келдик. Биз баарыбыз борбордон окуганы келдик. Окумайынча, окумайынча түшүнбөйт. Кээ бир адам китепти окумайынча түшүнбөйт. Таблицада кызыл менен белгиленгендер балдар. Чакчылдар ал эми сүйлөмдө бышыктоочтор болуп бышыктооштун милдетин аткарып жаткан сөздөр. Эми балдар, үйгө тапшырма. Биринчи тапшырма. Жаз мезгили деген темага чакчыл сөздөрдү кошуп текст түзүп келесиңер. Текст 8 же 10 сүйлөмдөн турсун. Экинчи тапшырма. Китебиңердин 199 бетинде 246 көнүгү. Текстти көчүрүп жазып, чакчылдардын астын сызып, сүйлөмдө кандай милдет аткарып турганын айтып бересиңер. Үчүнчү тапшырма. Бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап келесиңер. Ушуну менен балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.